Белгилүү болгондой, иммунитет бул организмде бөтөн бактериялардан, вирустардан жана башкалардан коргой турган табигый реакция. Эгерде адамдын иммунитети төрөлгөндөн күчтүү болсо, ал ар кандай жугуштуу ооруларга туруштук бере алат. Бирок туасадан тышкары жасалма жол менен алынган иммунитет болот. Буга байланыштуу оорубай дайыма сак-саламат жүрүү үчүн адамдар иммунитетте чыңдашы керек. Биринчиден, тынч уйку. Чоңдордун иммунитетине уйкунун таасири канчалык экенин көптөр эле биле беришпесе керек. Ошондуктан күндүн режиминин ыраттуулукта карманып, уйку үчүн суткасына 6-8 саат бөлүү шарт. Жакшы уйку клеткалардын жаңылануусуна, алардын регенерация процессин тездетет. Бул өз кезегинде иммундук системаны чыңдап, балдардын ошондой эле чоңдордун иммунитетин бекемдейт. Экинчиден, эч кандай стресс болбосун. Стресс бул жөн гана эмоция эмес, анын ден соолукка таасири бар. Организмден керектүү ресурстарды тартып алып, иммунитеттин кескин төмөндөшүнө алып келет. Стрессти жеңүү үчүн сизди стресске алып келген адамдардан оолак болуңуз. Ашыкча ачуу келтирбестен татаал жагдайлардан чыгууга үйрөнүү керек. Стресстин жоктугу сиздин иммунитеттин жогорулашынын мыкты каражаты. Үчүнчүдөн, туура тамактануу. Туура тамактануу саламаттыкка зор таасир берет. Ошондуктан бүгүндөн тарта туура тамактанууга өтүүгө чакырабыз. Бул иммунитетти көтөрүүнүн, жүрөк кан тамыр системасын колдоонун жана күч-кубатты арттыруунун жакшы жолу. Туура тамактанууда жашылча жемиштер, витаминдүү азыктар көп болушу керек. Ошондой эле иммунитетти көтөрүү үчүн кант, трансмайларды, көмүртек жана алкоголду колдонууну жокко чыгаруу абзел. Иммунитетте цитрус жемиштери жана помидор жакшы көтөрөт. Аларда С витамини көп. Ошондой эле сарымсак, миндаль, капуста, малина, йогурт, жашыл чай жана башкалар өтө пайдалуу келет. Төртүнчүдөн, иммунитетти жогорулаткан дары-дармектер. Медициналык көз караштан алганда, иммунитетиңиз үчүн сиз эң башкысы сергек жашоо мүнөзүн тандап, жугуштуу оорулар жана инфекциялар аныкталган шартта медициналык жардам алууга кайрылышыңыз керек. Эгерде организмде айрым заттардын жетишсиздигин байкасаңыз же аныкталса, кошумча азыктарды колдонуу туура келет. Бул мультивитаминдер болушу мүмкүн. А, В6, В12, С, Д, Е витаминдери, цинк жана селен иммунитетти көтөрөт. Аларды туруктуу ичүү сасык тумоону алдын алууну шарттайт. Өсүмдүктөрдөн эхинация, женшен, лимон, алоэ, каланхоя иммунитетти көтөрүүдө таасирдүү жардам берет. Элдик каражаттарда мөмө жана чөптөрдөн демделген чайлар, витаминдүү шире суусундуктар натыйжа берет. Ошондуктан дарыканалардан дары-дармектерди алып, чыгым болуунун алдында табигый каражаттарды колдонуп, натыйжасын байкап көрүүгө чакырабыз.